Мен жашагым келет. Эле окшоп, балдарым күнүн күчүп көрүп, балдарым чоңойгонун көргүм келет мен да. Эч ким мындай ооруга эч ким кабылбасын. Душманыма да каалабайм мындай ооруну. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, бир туугандар. Өткөндө бул бир тууганыбызды чыгарганбыз. Азыр биз үйүнө келип кабар алып отурабыз туугандар. Келиңиздерчи көрүп, чындыгында адамдын жүрөгү эле. Анткени бул агабыздын сөзүн угуп турсаң, эгерде бир эле оору болсо, жеңилирээк болмок да туугандар. Азыркы учурда больницадагылар албай, анткени чындыгында коркушат экен. Бул мына 5 оору үчүн кайсы бирин дарылайбыз деп коркушат экен. Азыр бул агабыздын Индияга же Турцияга барса, айыгып кетчү деле болуп атат. Айтат да туугандар, садака баягы 1000 баледен сактайт деп. Келиңиздерчи, 5 сом, 10 сом берсе, сиздерге Аллах таалам 1000 эселеп кайтып берсин туугандар. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ушу бир тууганыбыздын ыйлап жатканын көрүп, 2 күндөн бери тура албай жатканын көрүп, мен чындыгына жүрөгүм ысып. Балдар болсо жапжаш кичинекей балдар бар экен. Бир жашынакай ошо балдардын тоюнда ошо төрүндө отурган ушул агабызга насип кылсынчы. Сиз менен биз жардам бербесе ким жардам берет туугандар? Бул жактан направление менен Бишкекке баргам. Дарыланайын деп жаным кыйналганынан. Эч кайсы больница албай койду. Коркуп, сен гемодиализдесиң. Мынча диагнозуң бар экен, сен ояка бар, буяка бар деп. Аллахым буйруса жакшы болот. Мен ишенем, кыргыз элим берешен, боорукер. Иншалла ушунча адамдарга акчасы чогулуп кетет, сизгин акчаңыз да чогулат. Кудай буйруса баары жакшы болот. Иншалла Индияга дагы жетебиз. Дарыланып, сиздин жакшы күндөрүңүздө биргеликте болобуз, макулбу? Аллахым буйруса дуа кылып туруңуздар. Кыргыз элим жок дегенде акчалай жардам бере албасаңыздар да алакан жай дуа кылып коюңуздарчы. Ушундай бир туугандарыбыз жакшы болуп сакайып кетсинчи туугандар. Азыркы учурда өзүңүздөр көрүп атасыздар. Айла жоктон, каражат жогунан ушинтип сизге ыйлап кайрылып турабыз да кыргыз элим. Болгон үмүтүбүз азыр сиздерден болуп атат. Ушул видеону таратып, же болбосо репост кылып коюңуздарчы. 10 подписчигиңиз болсо дагы башка бир интересный видеолор көрөбүз го туугандар. Ушундай бир туугандарыбызга бир лайкты аябаңыздарчы суранам сиздерден. Мен көрүп чындыгында жүрөгүм ыйлап атат. Биз азыр 70 километр жол жүрүп ушул агабыздан кабар алган келдик да туугандар. Бул агабыз убагында кызматкер болгон, канчалаган кыргыз элинин жерин коргогон адам болгон да туугандар.